Узундугу 35 чакырымды түзгөн Өзгөн Мырзаке Каракулжа унаа жолу минтип жараксыз абалга келип калган. Мындан улам айдоочулар күн сайын унаа каттамы жүргөн учурда ар кандай кыйынчылыктарга туш болгонун байма-бай айтып келишет. Бул талапка эч кандай жооп бере турган жол эмес. Бул илгери салынып калган эски жол эми баягы азыр өтө эле оор акыбалда. Айрыкча Өзгөндөн чыгып берки больницадан өтүп Дүмбулакка чейин келгенге чейинки жол өтө страшный болуп калыптыр. Мына Каракулжанын ичине айта көрбө. Ушундай деп. Эми жүрсөм азыр эми аргасыз да эми каяктан асмандан учуп өтө албайсың. Аргасыздан эми ушу жолубуз ушу болгондон ушу менен каттайбыз да, башка айла жок. Машина ходовый тынбай кетип турат, бат-баттан алмаштырып турабыз. Ошол анан оңдоп берсе жакшы болмок. Канча жылдан бери ушундай көрүнүш, эч кандай оңдоп түзөө жок. Кичинеден баягындай тешиктерин топурак менен толтуруп жамап коюшат убактылуу гана. Ал эми бир кар жааганда же жамгыр жааганда алар кетип калат. Аталган жолду асфальттоо жумуштары быйыл жаз айларында башталары айтылууда. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнөт. Ал эми жолду эки компания эки тарабынан куруп, бир жыл ичинде бүткөрүү пландалууда. Өзгөн менен Мырзакенин ортосу 10 километр, Мырзаке менен Каракулжанын ортосу 24 километр. Анын ичинен бизге тиешелүү 14 километр болуп атат. Азыр эми өзүңүздөргө маалым болгондой, ага чейин да мына биздин жол тейлөө жетекчиси менен да сүйлөшкөнбүз. Азыркы мезгилде Осо Вега деген иш алып барат дейт. Эми азыр ошо проектный сметный документациясын даярдап атыптыр. Кудай буйрса өзүңүздөр билесиз, ошо 25-жылы буюрса башталат деп. Эки тараптан башталат экен, бир жагы ошо Өзгөн жактан Каракулжага, экинчи тарабы болсо Каракулжадан Өзгөн жакка. Жаңа асфальт Өзгөн районунун чыга беришинен баштап басылат, андан ары Мырзакеге келип, мындан ары Каракулжа районунун борборуна чейин жетет. Жол кызматкерлеринин айтымында, азыркы турган асфальт толугу менен сыйрылып алынып, жаңы заманбап технология менен асфальт басылат. Өзгөн районунан баштап бери Пизотко чейин 4 тилкелүү жол болот. Пизоттон бери көздөй Мырзаке айылына чейин, ал жерге чейин дагы где-то бир 8 метрлик жол болот. Анан Мырзакенин ошол бурулушунан баштап Мырзаке Каракулжа Алайкы деген унаа жол башталат. Ошол жерден Каракулжанын центрине чейин где-то бир 7 метрлик жол болуп ошо менен бүтүрөбүз да. Долбоорлоо жумуштары аяктаса, эки компания жолдун эки тарабынан иш баштайт. Анын тезирээк башталуусун район тургундары чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Эске салсак, аталган жолдон Каракулжа районунун 100 миңге жакын тургуну каттайт. Бул жолдон сырткары дагы айылдар арасындагы 20 чакырым ички жол жаңыланмакчы. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзбек уулу, ЛТР, Ош облусу.